Кудайдын чакырыгы 17 декабрь. Кудай дайыма жолугушуунун инициатору. Ал дайыма биринчи кадамды жасайт. Кудайды тааныбаган адамдын жүрөгүн тыкылдатып, күнөөлүү жашооңду таштап, мага кайрыл дейт. Кудайды тааныган адамдын да жүрөгүн тыкылдатып, сыйынууну унутпа, дайыма мени менен баарлашып тур дейт. Мына мен эшиктин алдында туруп, эшикти чертип жатам дейт Кудай. Кудайдын сүйүүсү бул нерсени кылып жатат. Бизди издеп жатат. Бирок бир маанилүү нерсе, ал эч качан күчкө салбайт, коркутпайт, кекетпейт. Ал жөн гана күтөт. Ал биздин жүрөгүбүздүн эшигин ар кандай кырдаалдар аркылуу, адамдар аркылуу, жазуу аркылуу, абийир аркылуу, ой аркылуу, ырайым иштери аркылуу черткилейт. Бирок адамдардын жүрөктөрү көбүнчө жабык болот. Жабык жүрөктөрдүн ар биринин өз себептери бар. Кое бергибиз келбеген таарынычтар, көнүп калган күнөөлөр, жаңы жашоо баштагандан коркуу, түйшүк. Кудайсыз эле жакшы жашайм дегендик. Бирок Кудай тыкылдатканын улантып жатат. Эшикти ачуу менен биздин жашообузга тынчтык, сооронуч, эркиндик жана жаңы жашоо кабыл алабыз. Ошондуктан Кудай жүрөктү тыкылдатып жатканын сезсеңиз, Теңир, мен жүрөгүмө кир, жана жараттарымды айыктыр. Жашоомо кел, жана мени сенин адамың кыл деңиз. Эшикти ачуу бул сезим эмес, бул чечим.